Бердиматова Бактыкан жумушуна 80-жылы шаарга келип, училищага кирип, баяктан АТК контролер деп заводто иштеп 5 жыл, 5 жылдан кийин 85-жылы мен ТЭЦке келгем. Ошондон бери иштеп келем. Изоляцияда иштейм, изолировщица, термоизолировщица болуп иштейм. Мен келген жылдары бүт аялдар иштечү. Изоляцияда бүт аялдар иштечү. Эркектер только трактор айдап, сварщик, электрик, ушуларды иштечү. Анан азыр аялдарды көп албайт, оор жумуш деп. Жалаң эркектер иштейт. А мен уже көнүп калгам бул жумушкачы, иштеп атып. Башка жумушты иштей албайм. Эртең менен саат 7-ден башталат. Изоляцияны баштай турган болсок, демососту берсе, биз демососту байлап, базальт менен байлайбыз. Сетка кылабыз, штукатур тетебиз. Ошо жумуш менен кечке алек болобуз. Биз изоляция кылганыбыз ал деген ысык трубаны, ысыктыкты сактап турат, ысыктыкты чыгарбайт. Ошон үчүн биз изоляция жасайбыз, трубага жабабыз. Иштейбиз, уборка кылабыз. Жумушубуз чаң, бийиктикте иштейбиз, ысык. Бирок мен бул жумушка көнүп, эч жака кете албайм. Жумушумду жакшы көрөм. Ушул жумушка келгенден кийин турмушка чыгып, 2 балалуу болуп, ушунчалык оор болсо дагы, ошол 2 баламды чоңойтуп, буш жерден квартира алдым. Буш жерден агарып көгөрдүм.